Быйылкы кышка карата мамлекеттик мекемелердин 70% көмүр менен камсыздалды. Бишкек жылуулук борборуна 450 000 тонна көмүр керектелсе, учурда 300 000 тоннадан ашык көмүр жеткирилген. Ал эми өлкө боюнча 2 миллион тоннадан ашык кара алтын сарптылат. Бишкек шаарында көмүр баасы канча болуп жатат жана шаар тургундарынын кышка карата камылгасы кандай, кабарчыбыз Уланбек Дыйканбаев иликтеп көргөн. Кадыралы Жалилов кыш камын көрүп, унаасына көмүр жүктөп кетип жатат. Ал бир нече жылдан бери Сокулуктан Бишкектеги көмүр сатуучу жайларга эрте күздө келип, жазга чейин жеткидей көмүр ташып кетет. Сокулук районунун тургуну суук кирип келгиче кышка даярдык көрүү зарыл деп эсептейт. Антпесе кийин кезек күткөндөр көбөйүп, көмүрдүн баасы дагы жогорулап кетет. 5 жылдан бери көмүр алабыз. Мунун көмүр жакшы күйөт да. 5 жылдан шуну алабыз көмүрдү, мына немеден. Мына базарданча. Кара кечени 5 сары деген эместен. Топ базарданча. Мына быйыл ушундай келди, мына эртерээк келип, пока жаңы тамыр жок. Курук болот азырынчасы. Анан дамыз күнүнөн кийин суу болгондон кийин тоннасы көбөйүп кетет. Ошон үчүн келдик азыр, өзүчүлүк күтүп атабыз. Өз машинабыз менен 4 тонна көмүр алдым азыр. Аба райынын жылуу болгонуна байланыштуу көмүр алчу адамдар жок кесе, ушул күндөрү көмүр сатуучу жайларга бирин серин эле адам келгени болбосо, кезектешкен кардарлар байкалбайт. Көмүр ташып иштеген айдоочулар болсо, жалдачу адам күтүп, унаалары бош турат. Кышкы чырай түшсө, кардарлар өздөрү чуркап келет эмеспи. Ошондуктан булар суук түшсө кайра кубанчулардан. Заказ бергендер бар, үйүндө отуруп чалышат. Биякта водительдери бар болсо, водительдер келип автовеске түшөт. Автовес менен келип, погрузчик менен жүктөп, үйүнө барып доставка кылып беришет. Обычно келип эле бияктан таксисттерге заказ берип туруп кирип, өздөрү жүктөп кетишет. Көмүр азыр анча өтпөй атат. Келет бир күнүнө бир 20 тонна өтсө өтөт. Азыр анча болуп атат, эми погода да жакшы болуп атат. Башкалада көмүр сатуучу 4 ири жай бар. Аларда кара алтындын тоннасы 3,5 миң сомдон бааланып сатылууда. Кабак бассейнинде же болбосо Кара Кече, Миңгуш көмүр кендеринде монополияга каршы агенттиги койгон нарк менен 1 тонна көмүр 1300 сом турат. Кенден унаалар жер-жерлерге ташып жатат. Кыш кирип келсе, баа жогорулап кетиши ыктымал. Адистер колдон келсе создуктурбай кышка азыртан кам көрүүгө кеңеш берет. Күн жылуу болуп атканда, баа арзаныраак болуп атканда калкыбыз көмүрдү алып алса деп. Кичине бир айдан кийин көмүрдүн баасы өсүшү мүмкүн. Анткени үчүн суук келгенде көмүр жетишпейт деп жана ортомчулар сатып баштайт. Ошолорго кабыл болуп калып, кымбат баа менен көмүр алганга муктаж болуп калышат да. Мен айтат элем, бүгүнкү күндө алып алса жакшы болот эле деп. Быйыл өлкө боюнча 600дөн ашык айыл өкмөттө көмүр сатуучу жайлар ачылган. Жарандар жергиликтүү бийликке кайрылып, базар баасынан төмөн нарк менен көмүр сатып алса болот. Уланбек Дыйканбаев, Алмаз Кариев, Коомдук 1 канал.